курут эзип атам. Шеллак колдорум менен, бирок жаңы таза жазатып келдим. Болот экен. Негизи жасаса тамаша достор. Эң негизгиси таза болсо болду. Бизде Жалал Абадда курутту мына ушинтип жасайт. Ошол күндөрдү эстеп, кайра мен ушул үйдө бар айылдан келген курут ар түрдүү болуп калды. Негизи биз көбүнчө мына ушундай формадагы куруттарды жасайбыз. Анан бул эзгенге ылайыкталган куруттун формасы болуп эсептелинет. Биз көбүнчө ушул айылда атайын курут жасап жатканда Жалал Абадда мына ушундай куруттарды жасайбыз. Бул атайын ушул ысык курут жасаганга, эзгенге ыңгайлашкан. Эң негизгиси эзгенге ыңгайлашкан. Булар майдараак болуп калат. Буларды жегени, жөн гана курут жегиси келген адамдар үчүн ушундай формада жасап өзүбүзгө камдачубуз кышында. Ошондуктан бүгүн бул куруттар мага айылдан келген болчу. Анан бекер болуп турбай бул курутту жалгыз барып жей албайт экенмин. Анан зериккенден улам үйдө олтуруп ушул курут, ысык курут жасаганды туура көрдүм өзүм үчүн. Анан бүгүн өзүмдү сыйлайын, даярдайын, өзүңдү сыйла деп коет го алгач. Анан буга чейин жалгыз көчөдөн эле тамак жеп келсек, бул ушу үйдө олтургандын бир пайдасы ушул болду. Күндө ар түрдүү тамактардын түрүн жасап, үйдөн жегим келген учурда мүмкүнчүлүк болуп атат жасаганга. Ошондуктан бүгүн бул курутту ушинтип эзип, банкага куюп даярдап коем. Эртең жакшы күн болгону турат, буюрса, таң атса. Ошол күндө бул курутту ушул досторум менен ичкенди насип этсе экен деген жакшы ниет тилекте эзип жатам. Бул көп күчтү талап кылат. Эзгендин жолу кол менен эзгенде даамдуу болот. Мен башка жакта ысык куруттардын түрүн ичип жүрөм. Аябай таң калгам алгач көргөндө. Алар кээде сүзмөнү эзип жасашат экен, же башка бир жолдорду курутту талкалап жасашат экен. Бизде андай эмес, тескерисинче ушул кол менен эзгенде майда болуп, баягы куруттун талкандары астында калбай, майда болуп кийин ушундай бир мындан кичинерээк формада болуп калганда, баягы курут эзиле берип, мына ушундай чоң формадагы курут аягында мындан да кичинекей формага келип калат да. Ошондо бизде аны жегенге үйдө коюп коет. Баягы биз андай куруттарды мындай көбүнчө жегенге алып коебуз. Күкүмү деп коет бизде. Ошондуктан бул куруттарды эзе берсең аягында баягы бул суу биринчи алгач аппак болот да, барып коюуланып болот. Андан кийин курут аябай даамдуу болот эң негизгиси. Ичкенде баягы майда биртиктер жок, баягы сүзмөнү эссең же болбосо куруту талкалап ысык курутту жасасаң, анда ичип жатканда кандайдыр бир талкансымал бүртүкчөлөр оозуңда калат. Мында болсо андай болбойт. Ошонусу менен биз тарапта жасаган курут өзгөчөлөнөт деген ишенимди билдирем. Буюрса, эртең досторум менен чогуу ушул тамакты ичип жатканда даамы кандай болгонун сурайбыз.